Assalamu alaikum qadırlı görүүчүлөр. Бүгүн биз Кыргызстандын эң борбор шаарга алыскы региону Баткен облусундабыз. Баткен облусуна караштуу Лейлек районунун Өзгөрүш деген айылындабыз. Өзгөрүш айылы. Ошо Катыраң айыл өкмөтүнө карайт. Мен өзүм ошо Катыраң деген айылда туулуп өскөнмүн. Ошо биздин айыл өкмөткө караган Өзгөрүш деген тоонун ичиндеги ушундай айыл бар. Почти дачный зона. Өзгөрүштүн ылдый тарабы. Могу карап коңуздар, досум үйлөнүп, эртеси күнү эс алууга келип, дагы бир досумдун короосуна келип калдым. Ушу биздин Баткен эч көрө электер. Ушул жакта климаты кандай экен десеңиздер, мына биздин климат ушундай таштак, эчкинин жайы. Мындан тегиз жерлер бар, бирок тегиз болсо да бар ушундай таштакта, ысык. Ичине кирип кетет айылдар. Бар ошол жака чейин. Ак мөңгүдөн түшкөн ошонун асты жагына чейин айыл бар. Булактар. Эчкилер мына Өзгөрүштүн эчкиси мындай болот. Кара, анан чоң жиликтүү келет бул жактачы. Бул жакта көбүнчө чоң эчки болот. Уйлары мондай майда мына. Топ кадимгидей таштан курулган. Канча мээнетти талап кылган көрдүңүздөрбү? Таштар тизилип, ушул жерди казып ысыкта суу ташып, сууду дарыядан ташыйт. Мен досум Магыл. Эң кызыктуу жерин көрсөтө. Тооккана. Анан бир дагы тоокканасы бар. Биздин айыл ылдыйраак да, бирок бул жакка караганда тегизирээк. Жок, жерибиз баары бир таштак. Оппана. Бирок жаштыкта жайлоого чыгып, ушул жерлерден көп өткөнбүз. Ол жерде мүңкүрдү не, ноң не десем, досум айтат, бул тооккана дейт. Мына карап коңуздар. İçine kirip кетет экен. Тооккана. Ушундай, мына жакта биздин айыл. Жактан өтүп кетет ушундай жер. Ушундай жерди караңыздар, көктөтүп, жап-жашыл кылып отурат. Ушул жакта да кадимдей таштак жер. Çöptü şeyden orup, monitip basıp koyup. Pres satып alganlar da var, bирок көбүнчө менталитет ушундай. O terek, baka terekler, alma. В основном şu terek менен alma. Şu жап-жашыл зонаны чөбүнү чабып, дагылдарга басат анан. Мал мындай жерлерге отпойт, эң тегиз ачык жерлер ушундай. Жайлоого барсаңыздар, Чытырман Токой ал жак. Только дарыянын жээктеринде мондай жерлер бар. Дарыянын жээктери суюк болот. Уйлар ошол жакта оттойт. Чылкыт Токойдун ичине кирип кетет. Анан мондай ачык жерлер өтө аз, ошол жака майда мал багылат. Жанагы эчкилер жүрөт. Булар эчкисин бияка айдап жүрөт. Таш жакка чыгып оттоп келет, ал жактарга. Кайра өздөрү түшүп келет. Анан жай мезгилинде чоң жайлоого айдайт. Чоң жайлоо деле ушундай. Мынагы чөптү коен томук дейт. Аябай жыттанат ушулчу. Жыттуу да өтө жыттуу. Күн ысыганда ушулар эртең өскөндө кадимдей коен томук жыттанат. Сарайдын арткы көрүнүшү көрдүңүздөрбү? Бир сулой, экинчи сулой. Жанага куруп коюп дагы керек болсо адамдар ушундай жерде мына. Ушундай жерден сарай куруп алат элдерчи. Даракты көктөтүптүр. Тетигине дарактар көктөтүптүр. Молодец. Мээнетти көп талап болот. Мына биз кичине убакта менталитет ушундай болгон. Жайлоого мал айдаганда эме болгондо ушул ташка себеп коет элек. Бизде таш слишком көп. Таштардын акыр жасап алгандар бар. Мына таштын бети сыйрылган мына жактар урулуп. Биз да кичинекей убакта ушинтип ойнойт элек. Акыр жасайбыз деп, акыр ушу малга эме сала турган. Монтип ура берсе, түйүп желинип ачылат.
Şu yerdeki keli үйренет, tuzlu жейт. Tuzlu şimdi төгіп koyuyoruz biz.